Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн кыргыз элдиги өзеки чыгармачылык предметинен Курманбек эпосун өтөбүз. Бул темабыздагы негизги маселелер Курманбек эпосу жана анын варианттары, Курманбек эпосунун окуясы, эпостогу образдар, Курманбек эпосунун композициялык курулушу, эпостун көркөм касиети жана андагы сөз каражаттары. Таяныч сөздөр: Курманбек эпосу, Курманбек, вариант, сюжет, композиция, образ, аллитерация, ассонанс, ритм, монолог, диалог, редиф, эпитет, троптор, көркөм сөз каражат. Эң мурда Курманбек эпосу жөнүндө. Кыргыз фольклорунун тарыхында баатырдык кенже эпостордун өзүнчө бирдей типтерге ажыраган топтору жашайт. Алардын катарында дагы да тереңирээк маани берип карасак, баш атында Курманбек эпосу турат. Курманбек эпосунун жанрдык табиятын таанып билүүдө изилдөөчүлөр арасында көптөгөн илимий, теориялык, тарыхый, этимологиялык, генеалогиялык талаш тартыш проблемалар азыркы күнгө чейин өкүм сүрүп келет. Курманбек баатырды тарыхта жашаган белгилүү инсан катары далилдөөгө аракет жасалган көз караштар бар. Биринчи, жазгыч акын Тоголок молдо 16-кылымдарда Кыпчак уруусунан Эшимхандын тукумдары Тейтбек, Курманбек, Сейитбек, Шырдакбек болуп, бүткүл Анжан, арканы каратып калмак менен беттешип турган деп белгилейт. Ал эми экинчи, жазуучу Шабдан Абдрахманов 18-кылымдагы Кытай менен калмактардын ортосундагы согуштарда казак кыргыздардын катышышын белгилеп, Курманбек баатырдын 2002-жылда 500 жылдыгын эмес 300 жылдык юбилейин белгилөөнү сунуштайт. Ал Курманбектин 300 жылдык юбилейин белгилесек, Цеван Рабдандын Орто Азияга болгон кандуу чабуулдарын эске алуу менен 1750 жылдардын айланасында десек, тарыхый чындыкка, тарыхый фонго абдан туура келет деген жыйынтыкка келет. Ал эми журналист Базаркул Асанбек болсо, Курманбектин тарыхый инсан болгондугун, анын так дарегин изилдеп, аныктап чыгууда археологдор, тарыхчылар чабалдыкка барышканына өкүнөт. Курманбек баатыр жана Курманбек эпосу. Тарыхчы Орунбай Ахмедов өзүнүн жогоркудай аталыштагы макаласын төмөнкүдөй аяктайт. Курманбек эпосу бул 16-17 кылымдардын аралыгында жашап, анын калмак төбөлдөрү менен болгон согушу эл эсинде. Тарыхый маалыматтарга өз изин калтырган Курманбек аттуу тарыхый инсандын тегерегинде айтылган аңыз аңгемеден, тарыхый уламыштан ири эпикалык чыгарманын деңгээлине көтөрүлгөн баатырдык тарыхый эпостун классикалык үлгүсү. Чыгармадагы элдик баатыр Курманбектин ата журт, ата мекен, эгемендүүлүгү, азаттыгы үчүн аң сезимдүүлүк менен өлүмгө жалтанбай барган эрдиги бизге да, бизден кийинки муундарга да үлгү деп айтат. Курманбек эпосу көркөм чыгарма. Анын башкы каарманы Курманбек көркөм образ катары таанып билүүнүн өзүчө чындыкка туура келет. Азырынча ал кыргыз фольклорундагы баатырдык кенже эпостордун бири катары жанрдык табиятын ээлеп турат. Курманбек эпосу кыргыз эли жашаган бардык аймактарда кеңири белгилүү болгон чыгарманын өзгөчө ордун ээлейт. Ал эл ичинде сүймөнчүлүк менен аткарылып, атайын салтка айланган өз обону аспаптарда созолонгон көсү жаңырат. Ал эми Курманбек эпосунун варианттары боюнча сөз кылсак, эң алгач
Алы Токонбаев тарабынан жөө жомок түрүндө жазылып, 1923 жылы Алматы шаарында чыгуучу Шолпан журналына жарыяланган. Экинчи 1924 жыл Манасчы ырчы аткаруучу Мусулманкуловдун айтуусунда 2500 сап ыр жыйноочу Кайым Муфтаков жазып алган. Ал эми 1933 жылы эл ырчысы Калык Акиевден жазылып, 5500 ыр сап 3 жолу 1938, 1957, 1970 жылдарда басмадан жарык көргөн. Ал эми 1958 жылы Тажикстандын жерге тал аймагында жашаган Калайндаровдун аткаруусунда 360 сап ыр жазууга түштү. 5-нчи жаңыча мазмундагы кеңири көлөмдөгү кызыктуу окуяларды аралаштырган көптөгөн образдарды кошумчалаган жазма вариантын Асанбай Жусупбеков 18 000 сап ыр жаратты. Ал эми 6-нчы Касымалы Жантөшев согуш жылдарында Курманбек эпостук драмасын жазып, ал бүгүнкү күндө да кыргыз сахнасында жашоосун улантууда. Мындан сырткары акын Сарыкунан Деканбаевдин, Көк арттык Ади Өмүралиевдин бир нече саптары, аксылык акын, фольклорист Асанбай Жусупбековдун 19535 сап ыр жолунан турган чыгармасы бар. 2001 жылы белгиленген Курманбек Батырдын 500 жылдык мааракесинде Оганбек Станбеков Курманбек Батыр тарыхый драмасын жазып, бул чыгарма сахнада коюлду. Курманбек дастаны Каракалпак калкында да бар. Эпосто баарынан улуу достук, тилектештик, баатырдык чагылдырылган. Варианттардын айырмачылыктары жөнүндө да айта кетели. Жогорку варианттар бири-биринен орчунду айырмачылыктарга ээ болбосо да, алардын арасында Мусулманкуловдун айтуусунда кээ бир образдардын ысымдары Тейтбек Мадалхан, Дөлөн Корун деп алмаштырылып берилген. Ошондой эле жомоктук мифологиялык мотивдер, согуштук көрүнүштөр үстөмдүк кылат анда. Курманбек эпосун изилдеген кыргыз окумуштуулары жөнүндө айтабыз. Курманбек эпосун изилдөөдө Батма Кебекова, Жүрсүн Субанкулов, Сапырбек Закиров өңдү кыргыз окумуштуулары тиешелүү эмгек сиңиришкен. 2002 жылы Курманбек Батырдын 500 жылдыгы белгиленип, Жалал-Абад шаарынын кире беришинде Курманбек кылымдар мурасы аталган эстелик комплекс салтанаттуу дарбаза курулган. Курманбек эпосунун окуясы төкмө ырчы Калык Акиевдин айтуусундагы варианты боюнча эпостук чыгармалардын салтында өнүгөт. Кыргыз Кыпчак элинен чыккан Тейтбек балалуу болбой жүрүп, улуу аялы Сулайка 40 жашында Курманбекти төрөйт. Жашынан бала баатыр аттанып, 40 жигит курап, жоо жарактар, чарайна, соот, туулга, чопкут, калкан, айбалта, найза, кылыч, мылтык, шалк этме курап, 16 жашында ата-бабалардын кеткен кегин, өткөн өчүн алуу максатында башкы жоосу калмактарды көздөй аттанат. 40 жигитин ээрчитип, тел тору тулпарын минип, узак жолго чыгат. Калмактардын кароолчусуна жортулга келген максатын айтып, аны Дөлөн канга жиберет. Калмактын ишенген баатыры 80ге чыккан экездин койгон талабына карабай, Дөлөн баштаган калмактар 40 жигит менен Курманбекке каршы аттанышат. Жортуучулук замандын салтында Экес менен Курманбек жекеме-жеке эрөөлгө чыгышып, Экес баатыр өлүмгө учурап, Дөлөн катуу жарадар болгондо акыры мал мүлк берүү менен элчиликке келишип, калмактар Кара шаар Камбылга кайтышып, кыргыздар Олжолу, Ооматы менен Кашкардын каны Акканга барып достошот. Курманбек калмактарды жеңип, Аккан менен түбөлүккө достошуп, элине келгенде атасы Тейтбектин нааразычылыгы күчөп,
Ата менен баланын ортосундагы түшүнбөстүк, ичи тардык башталат. Бирок байлыкка кызыккан Тейтбек убактылуу ыраазычылыгын билгизип, эми өз элинен кыз тандоосун өтүнөт. Атасынын сунушун четке каккан Курманбек эл аралап кыз издеп, элимден катын албаймын. Оюма түштү бир кыял, оогандан тандап кыз алам деп Бакбурдун жалгыз кызы, адамзаттын жылызы Канышайды алмакка аттанат. Агасы Зайырбекти алдыга салып, 40 жигитти ээрчитип, 30-40 күн жол басып, чоң үргөнчтү кечип, Оогандын элине келди. Курманбек элчиликке Зайырбекти жиберет. Бирок Бакбуркандын каарына калып, андан эсен аман кутулганына ыраазы болгон Зайырбек Курманбекти кайра элге кетүүгө үгүттөйт. Теке жоомарт телтоор атка ишенип, өзүнүн баатырлык кубатына таянган Курманбек акыры Оогандын каны Бакбуркан менен Боз төбөнүн белинде сайышып, каскара минген карыган Бакбурду кулатат. Аны сыйлап, колтуктап атка мингизип койду. Бакбуркан акыры жеңилгенин мойнуна алып, элиндеги төпө чечендин акылына саатына магдырап, кызы Канышайды алыстан келген Курманбекке бермек болду. Канышайды элине көчүрүп келип, досу Акканды чакырып, салт боюнча чоң той берди. Атасы душмандары келгенде атын бербей, кой күрөңдү минген Курманбек душмандарынан жеңилип жарадар болуп каза болот. Каза болбой жарадар болгон абалында Аккан досу экөөнүн жолугушуусу Курманбектин досуна айткан арманы ушунчалык аянычтуу. Аккан досун ак жууп коюп, коштошуп, Курманбектин каза болгондугун Канышайга жеткирет. Канышай өзүнө канжар уруп өлөт. Курманбектин уулу Сейитбекти Аккан өзү чоңойткону алып кетет. Чыгарманын аягында Аккан Курманбектин атасы Тейтбектен өч алат. Курманбек эпосундагы образдар: Курманбек, Аккан, Зайырбек, Канышай, Бакбуркан, терс кармандар Тейтбек, Дөлөн, Экес. Курманбектин образы. Курманбек эпостун аталышын алып жүргөн чыгарманын башталышынан тартып, анын аякталышына чейинки бардык окуяларда толук катышкан башкы каарман. Курманбектин образындагы башкы идея ойрот жуңгар баскынчыларына каршы өз эркиндиги үчүн күрөшкөн кыргыз элинин арасынан суурулуп чыккан алдыңкы патриот, кара күчкө ээ баатыр, эч нерседен тайманбаган эр жүрөк, элди уюштурган демилгечи, бардыгын көрө билген акылман, теңдик үчүн берилген боорукер, адилеттүүлүктү дайыма талап кылган жетекчи, жанаша жашап, өмүр кечирген элдердин аралыгындагы тынчтыкты сактоого жанын үрөгөн досчул, жүрүш турушу таза инсан катары түшүндүрүлөт. Курманбек баатырдагы патриоттук сезимдер улам окуялар чийленген сайын курулай гана кыялдануу болбостон турмуштук чындыкка айланып, калмактар менен болгон согушта чыныгы эр жүрөктүүлүк, согуштук сырды өздөштүргөндүк, ата журттун өткөндөгү кегин алуу, душманды багындыруу аркылуу ишке ашат. Курманбек башка элди баатырдык күчү менен багындырып, олжа алып, пайда табуу аркылуу тилегине жетип, жыргап куунап калбастан, бөтөн эл башка жердин өкүлдөрү менен достук мамилени жүргүзүүдө, өз атасынын душманы болгон Кашкардын каны Акканды дос кылуу аркылуу элдин ишенимине татыктуу болду. Чындыгына келгенде, Калмак менен Кытайлар бири-биринен кем калышпаган кыргыздын эзелден душманы болуп келгенин таанууга болбойт. Аккандын образы. Аккан өз элин ишенимдүү башкарган, адамгерчилик сапаты жогору турган, кыйынчылыкта болгонун аябаган камкор, кол алышып жан беришкен, ыйык достукту түбөлүккө сактай билген чыныгы атуул, кара күчү Курманбектен кем калышпаган баатыр, убада шертке бекем турган акылман.
Акандын көркөм образы Курманбек дөлөндөн көкөрөгүнө найза кирип оор жарадар болгондо Кашкардан кербен тартып келе жатканда кокустан жолугуп, бир жагы канга жуурулгандыктан тааныбаса, экинчиден акыреттик жан досун өлүмгө кыйбаганынан көрүнөт. Өлгөн Курманбекти аруу жууп, ак кепендеп көмүп, кирпичтен күмбөзүн тургузуп, чыныгы достуктун ыйык милдетин аткарып, Аяшы Канышайга Курманбектин өлгөнүн угузуп, Ташбоор атасы Тейтбекти кыйнап өлүмгө аргасыз кылат. Анын ошол жолуккан мезгилинде айтылган жер абдан жүрөктү жаралайт. Мен Курманбек дегенде жыгылып кетти шалк этип, алтын купа жүрөгү чыгып кетти жарк этип, көмүлөнүп бек аккан, көзүнөн кара жаш кетип, Курманбекти бек аккан, кучактады мышыктай, каглайын досум деп жөлөп турат башынан, эчен ирет толгонуп, ажырабайт кашынан. Ал эми Канышайдын образы. Канышай Оогандын каны Бакпурдун көздөгөн жалгыз кызы, Баатыр Курманбектин өмүрлүк жары, эпостун чечүүчү эпизоддорунда көбүрөөк катышып, тагдырын, сүйүүсүн, аялдык мээримин, эл ишенимин аткарган адамга арнаган образдын үлгүсү. Курманбек менен атасы Бакпур эрөөлөшүп, Бакпур жеңилип, убадасына бек туруп, ак өргөө көтөрүп, Баатырды тосуп алганда, атам мени кыргыздын жолоочулап келген бир баласына бермек болуп жатат. Мен барып ошол бала Баатырды сыртынан сынайын. Көңүлгө толсо ичимден тынайын. Эгер көңүлгө туура келбесе, бир чоң чатак кылайын деп, акыр Курманбекти жактырып, ишинен сүйүүнүн күчү тартылып, макулдугун билдирет. Маңдайы бактуу эр экен, баралына келгенде падыша болчу бек экен. Кошулар болсо өмүрүм, ачылды жеңе көңүлүм, өөнү жок көрүндү өмүрлүккө шеригим. Мээрлүү берген турбайбы, коргошундай эридим. Дөлөн баштаган калмактарды курчап алып, атасы тер торуну бербей, алыска чуркай албаган кой күрөңдү минип, Курманбек өз ажалына тике турганда Канышай сыр алдырбай атказат. Ошондо да айтуучу аялдарга мүнөздүү мээримдүүлүк, боорукердик сапаттарды көлөкөдө калтырбайт. Сыртынан күлүп, ичинен сыздап турган аялдын жандуу элеси окуучунун көз алдына тартылат. Курманбек акыры жүрүп калмактардан ажал тапканын аяшы аккандан укканда, кадимки элдик салтты колдонуп, кошок кошуп тосуп алат. Канышайдын жүрөгү кабынан чыга жаздап, көзүнөн жашы тала болуп боздойт. Арка чачым тарайын, ажалсыз өттү алайын, акырет кеткен жалгыздын аркасынан барайын. Үмүтүн үзүп жанынан, чочубай ажал табынан, как жүрөккө малды эме, кандан мурда жан кетип, Канышай жатып калды эме. Өлгөн Курманбектин артынан өзүн өзү курмандыкка чалган Канышайдын трагедиясын изилдөөчү окумуштууларда эки жактуу көз карашта далилдөөгө аракет жасашат. Биринчи, теңсиздик замандар учурундагы чын сүйүүнүн азап тозогунан улам өзүн өзү курмандыкка чалган. Экинчи, жомоктук мифологиялык көз караштан келип чыккан мотив модернизацияланган. Бакпур хандын образы. Бакпур Оогандын элин адилеттүү башкарган хан, Канышайды жаштайынан чоңойткон, ыймандуулукка тарбиялаган, атасы кара күчкө эч кимден калышпаган Баатыр, акылмандыкты ыйык туткан нускоочу, жеке кызыкчылыктан элдин биримдигин, достугун жогору койгон акылман карыя. Бакпурдун көркөм образы Курманбек эпосунда эпизоддук каарман катары бар, деспоттук өкүм жүргүзгөн кандардын өкүлү катары эмес, адамгерчиликтүү, элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшкөн инсан.
Зайырбектин образы. Зайырбек Тейтбек хандын уазири, Курманбекке атасынан артык кызмат өтөгөн ишенимдүү абасы, ооган жерине бирге аттанган, жакшы жаманды чогуу тарткан курбусу, үргөнчтү чогуу кечип, Канышайга жуучу түшкөн билерманы, ата баланын ортосунда касташууну тең бөлүшкөн калысы. Зайырбектин эпоско катышкан окуяларды салмактаганда эпизоддук образга кирет. Бирок анын аткарган иштери, чечкен орчундуу маселелери, сиңирген эмгеги жагынан кадимки терең иштелген каармандардан калышпайт. Телтуру аттын образы. Телтуру мифологиялык биографиясы жок. Тейтбектин энчиленген тулпары, Курманбекке кызмат кылып, анын баатырдык даңкын чыгарат. Күлүктүгү жанда жок, 6 ай минсе арыбайт, жоого кирсе чалыкпайт. Баатырдын тагдырын чечүүдө башкы ролду ойнойт. Ансыз жеңиш жок. Жеңилүү ызасы, өлүм кесепети күтүп турат. 6 ай минсе арабаз, ташка салса талыбаз, 60 асый болсо да, жаңы ачыдан дагы жаш, Телтуру аттын көркүн көр, жүгүрүгү шамалдай, ушундан адам өлөбү, учкандан жетпейт жага алмай. Телтуруга мүнөздүү жомоктогу гиперболалык апыртмалар тиешелүү болбогону менен, айтуучулардын көркөм өнөрүнүн сүрөттөөлөрүндө эпитет менен салыштыруунун ийкемдүү табылгаларына баш ийип, баатырдын жеке тагдырына ишенимдүү айкалыштырылган. Атасы Тейтбек күлүктүгү жанда жок Телтуруну бербей койгондо, ызасына чыдабаган Курманбек жашы жетпеген кой күрөңдү минип, душмандан жеңилип өлүмгө учурады. Элдин тилеген жеңиши ишке ашпады. Ошентип ат адамдын канаты деген элдик макалдын бекеринен жаралбаганы көрүнүп турат. 40 жигит. Батырлык эпостордогу башка баатырга жардамчылык милдеттерди аткарган, эл ичинен иргелеп тандалган жоокерлердин өзүнчө тобу, Курманбек баралында турганда, Телтуруну минип жоого аттанганда, кас душманды жеңип, олжолор алганда жан шерик, кыйышпас дос, ишенген жардамчы, капилеттен жол тапкан акылчы, алыскы жортулдарда бирге жүргөн курбалдаштар. Ал эми батырдын башына мүшкүл иш түшсө, ажал тууруп, жеңилүү тагдыр күтүп, эл кайгыга батканда, жүздөрүн такыр буруп, адамдык намысын жоготуп, кара жанын калкалап, өлүмдөн коркуп, эл кызыкчылыгынан баш тарткан саткынчылар, коркок төбөлдөр, ыйманын алмаштырган эки жүздүү адамдардын өкүлдөрү. Тейтбек эпостогу башкы каарман, Курманбектин өз атасы, бир элдин ишенген ханы, улам окуянын курчушу менен канынан жаралган өз баласына каршы турган, ички душмандыктын чегине жеткен, Курманбектин өлүмүнө түздөн түз себепчи болгон, элдин түшүнүгүндөгү көптөгөн терс сапаттарды алып жүргөн көркөм образдын үлгүсү катары кабыл алынган. Тейтбектин образын типтештирүүдө изилдөөчүлөр бир жактуу жыйынтыкка келишип, анын жасаган жамандыктарына таянып, терс образдын эң бийикке көтөрүлгөн чегине жеткиришкен. Башкы душман калмактар менен урушууда Телтуру атты Курманбекке минбесе сөзсүз өлүмгө учурашын алдын ала билип турса да, атайлап кара өзгөйлүк, ташбоордук менен бербей коюшу Тейтбекти эч качан кечирүүгө болбойт. Сараңдыктын ал эмес, камкорлуктун да жеткен чеги. Атымды бербейм 40 жигит, аңылдап үргөн катар ит, кара ниет камкорго кандай адам ат берет? Ата безер немеден, атасы кантип күн көрөт? Мындай бала курусун, көңүлүм тынбайт өлбөсө, ар убак тилим алган жок, айтканыма барган жок, атышып жүрүп Курманбек, калмактан өлсө арман жок. Табиятынан малга сараң, ички дүйнөсү жарды, байлык үчүн өмүрүн кыйганга да даяр турган Тейтбектин бул каргышы Телтуруну бербегенден да каттуу чыкты.
Душмандан өз баласына өлім тілеген атадан дағы қандай жақшылық менен жардамды күтүүгө болот. Тейтбектин мыкаачылык терс образы эл арасында макал лакаптарга айланган. Жазуучу драматург Касымалы Жантөшевдин атактуу Курманбек драмасындагы Тейтбектин ролун аткарган улуу артист Рыскулов сахнага чыкканда залда отурган көрөрмандар канчалык деңгээлде кыжыры кайнап, көздөрүнөн жаш алып, үшкүрүктөрү таш жарганын кимдер гана билбейт. Дөлөн негизги душман калмактын каны, кара күчү эч кимден калышпаган баатыр, анткорлугу, куйтулугу, акылы, чапчаңдыгы жайында турган көркөм образдын бир тиби. Дөлөн хан калмак элин башкарып, убагында кыргыздардан олжо алып, баралына келип турганда аргасыздан Курманбектен жарадар болуп, акыры кайра келип өчүн алат. Курманбек эпосунун композициялык курулушу боюнча сөз кылабыз. Курманбек эпосунун композициялык курулушу Кенже Баатырдык эпосторго мүнөздүү болгон салттуулук түзүлүштөрдү толук өз денесине камтып турат. Эпостун башталышынан тартып аякталышына чейинки окуялардын бири-бирине айкалышкан тутуму прозалык формадагы түшүндүрүүлөр менен улам кийинки боло турган окуялардын жүрүшү төкмөчүлүк өнөрдүн күчү менен жаралган ыр курулуштарынын системасында алга жылат. Кара сөз түрүндөгү баянdoолор болгон окуяларды, мезгилдик этаптарын улам кийинки болуучу турмуштук тагдырларды кыскартуу жолу менен байланыштырып, эпикалык ой жүгүртүүнүн ыңгайына салып, эпостун кызыктуулугун, окуялуулугун, угумдуулугун, жагымдуулугун күчөтүп турат. Алсак Курманбектин төрөлүшү, чоңоюп эрезеге жетиши, 40 жигит курап өткөн ата-бабалардын калмактардан өчүн алууга карай жортуулга аттанар учурлардын жүрүшү кыска көлөмдөгү прозалык сүйлөм курулуштары аркылуу түшүндүрүлсө, 40 жигит менен Курманбектин диалогдору, калмакка карай бара жаткан жүрүштөр, табият көрүнүштөрү, согуштук ээрөлөшүүлөр, баатырлар, Курманбек, Дөлөн хан, экездердин жекече турпаттары узакка созулган поэтикалык ыргактардын баяндоо салтында ишке ашат. Эпостун көркөм касиети жана андагы сөз каражаттары сөз кылабыз. Курманбек эпосунда жалпы кыргыз элдик поэзиясына толук мүнөздүү болгон уйкаштыктар, троптун түрлөрү, ритм, рифманын 7-8 муундук ыргактары, аллитерация, ассонанс кубулуштары толук учурайт. Аябай атын берсин дейт, атам тейт келсин дейт, аты жакшы болбосо адамдын баарын эрсинбейт, алтын ооз шаарымды атам тейт көрсүн дейт. Же Кашкардын каны бек аккан, калкалап калың эл баккан, калмактан келе жатканда камынып тосуп ырактан. Жогорку тандалып алынган бул строфаларда элдик поэзиянын салттуулугуна мүнөздүү болгон баатырдык көркөм сөз каражаттары уйкаштыктын жөнөкөй түрү менен татаал түрү, редифтик формасы кошо жалганып, эпитеттин ыңгайлуу шарты айкалышып, аллитерация менен ассонанстар аларга өтө ыңгайланган ритмди жаратып, ар кандай түшүнүктөгү окурманга поэзиянын ажайып дүйнөсүн тартуулап турат. Курманбек эпосу кыргыз фольклорунун тарыхында идеялык көркөмдүк сапаты өтө жогору турган кызыктуу окуялары менен ар бир инсанды өзүнө тарткан, катышкан каармандары түрдүү турмуштук тагдырды чагылдырган, ыр түрмөктөрүнөн өзүнчө эле муңдуу обондор жаңырган, элдин сүйгүнчүлүгүнө татыган классикалык дастандын үлгүсүнө кирет. Урматтуу студенттер, Курманбек эпосу боюнча дагы окуп билимиңерди кеңейткиле. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.